Бишкек шаардык сотунда парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун иши каралып жатат. Соттун имаратынын сыртында Самаковдун тарапкерлери акция чыгып, аны актоону талап кылышууда. Маалым болгондой, чогулгандар Карганбек Самаков акталсын, талабыбыз акыйкат чечим, соттор Кудайдан корккула деген жазууларды көтөрүп турушат. Акцияга чыккандардын бири Карганбек Самаковдун жардамчысы төмөндөгүлөрдү айтып берди. Мен Карганбек Садыковдун жардамчысы болгон киши катары айтып берсем, иш козголгондон баштап ар кандай куугунтуктар болду. Массалык маалыматтан каралашты. Анан кийин жалган жерде иш козголуп, мына соттон акыйкатсыз чечим чыкты. Мына бизге маалыматтар жетип атат. Ошо ак үйдө отурган куратор бар. Ошо фамилиясы да белгилүү. Ошо 2-3 күндөн бери сайттарга чыгып атат, Facebookка чыгып атат, Арабаев Манас деп. Соттордон бизге маалымат жетти. Давление болуп атат, өйдө жактан буйрук болуп атат. Мына бүгүнкү күнү дагы ошондой маалыматтар жетип атат. Мына бүгүн эртең чечим чыгат деп турат. Бул сотторго да ошондой кысым болуп аткан экен. Соттук процесс боюнча айта турган болсок, 61 күбө чакырылды. Ошонун ичинен 50сү прокуратура өз чакырган күбөлөр. Сотто келип, эч кандай добус жок Карганбек Самаковго. Эч кандай бир немебиз жок. Бул киши элге кызмат кылгандан башка эчтекеси жок деп кетишти. Жанагы Нурлан Асанов деген 2 жолку сот жоона тартылган мошенникти таап алышып, ал азыркы күндө побегде жүрөт. Баягы бийликке каршы чыгып, кече мурда күн элдерди алдап кетип, доступный жилье боюнча акча чогулта калып, ошол булардын основной свидетели. Башка свидетель жок. Жанагы мурдагы Таштанбеков Абай мага чейинки шефтин жардамчысы Карганбек Садыковдун. Ал болсо жок, эчтеке болгон эмес десе болбой, сен Нурлан Асановго айткансың деп, ошол Нурлан Асановду негизги күбө кылып атышат да. Анан эми бүгүнкү Бишкек шаардык сотунан биз акыйкаттыкты күтөбүз. Биздин урматтуу мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековго кайрылабыз. Акыркы убактарда бирдеке сатыш же бирдеке алыштан да коркуп калдың. Себеби бүгүнкү мыйзамды сатып алууңду, бүгүнкү мыйзамды сатууңду бүгүн 18-жылы сатып алсам, эртең 19-жылы андай болбойт деп мыйзам чыгарып, анан 19-жылда чыккан мыйзам менен мени 18-жылда жазаган ишимди соттоп салса, мен деле ушинтип соттолуп кетишим мүмкүн экен да. Мындай акыйкатсыздык көп болгондугунан улам. Анан бар деле жакшы бир калыс чечим чыгат деген бир илгери үлпүлдөгөн аз үмүт болсо да ушул жакка келип отурабыз да. Кытайсыңбы, кыргыз тилин билбеген, калмаксыңбы, Кан Манасты сүйбөгөн. Кан Манасты кайрып келген Кытайдан Карганбекте өчүң барбы, өнбөгөнбү? Катышуучулар бүгүн Самаковду колдоп 300-500 киши чыкканын билдиришти. Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Самаковду былтыр 19-декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин кылмышка шериктеш болуу, коррупция беренелеринин негизинде 10 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен кошо уулу жана 4 санаалашы 8 жылга кесилген. Карганбек Самаков мени кааласаңар муздап жегиле. Бирок мени менен кошо камалган жаш уландарды бошоткула. Алардын эч күнөөсү жок. Алар өз үй бүлөсүнө керек деп билдирди. Буга чейин көп эле иштер бийликтин кандайдыр бир түрдө буйртмасы менен же кандайдыр бир түрдө ушундай улуттук идеологияны көтөргөн балдарды камап же жок кылуу негизинде болгондугу ачык айкын болуп калды. Бүгүнкү күндө азыр президент Сооронбай Шариповичтен ушу көп үмүттөр артылып турат. Эгер ушундай ак кара ушу таза адамдарды же болбосо ушул жалган жала менен өткөндөрдү кайра карап чыгуусун азыр коомчулукта талап кылып ошондо күтүп атат. Эгер ушул коомчулук күткөн нерсени бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипович ачыкка чыгарса, ошону негиздесе, бул жерде бул адамды дагы сыйырматы артмак жана сыйырматка татмак да. Акты деш керек, жаманды жаман деш керек. Анан бул жерде туура эмес чечим чыгып калып, акыйкатчылык жок болгончуктан келип атабыз. Кыргыз элине сапаттуу жашоо жашасын деп ушундай биздин Карганбек Самаковдой болгон инсан кишилерибиз келип, жөн эле жөн жерден соттолуп атат. Жерине кызмат кылбаган канчалар жүрөт. Мына уруулардын баарынан урдап алып качып кетишип атат. Ошолорду кармаганын көрүп, биякты тоноп, эл журттун баарынан эзип өтүштү. Ошончон акыйкатчылык керек деп келип атабыз. Кыргыз эли таза коомго бүт кирлердин баарынан чогулуп алып туруп, бүт баарынан басынтып, бүт баарын жемелеп салды. Ошончон акыйкат, чындыктын баарын бияка орношсун деп, бул жердеги соттордун баары көрсүн деп атабыз. Кана чындык? Чындык жок болуп атпайбы? Ошо аймактарды өнүктүрүү деп атат. Мындай эгер Карганбек мындай ачыкта болгондо эң кичикте бир топ элине гүлдөтүп көп маселелерди жасамак, мына ошол эле Лебединовка айылында деген сууларды чыгармак, көп иштерди жасамак. Элдин баарын
мына каралашып келаткан талап кылабыз чыгарышты талап кылабыз. Бул кылмыш иши боюнча экс-премьер-министр депутат Игорь Чудинов мурдагы вице-премьер-министр Эскендербек Айдаралиевке айыппул салынган. Самаков 2015-жылдан бери үй камагында жатканын эске алып жана мунапыстарга ылайык абак мөөнөтү 3 жылга чейин кыскартылып, натыйжада ал сот залынан камакка алынган. Айыптоочу тарап далилдер жетиштүү экенин айткан. Качайын чыкпайт, бирдемеси бар го деп. Маалымат жеткенден кийин эстекеси жок экенин бул бийликке эмес, бул сотторго абдан